Бүгін 21 сентябрь Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясы болмок, бирок учурда жыйындар залы бекилип турат. Эмне үчүн бүгүн жыйын өткөн жок, биз төрагадан сурап көрөлү. Төрага келесиздерби? Астынан айтайын. Оштогу депутаттар акыркы 3 айдан бери шаардык кеңештин жыйынына чогула элек. 21 сентябрга сессия болот делгени менен бүгүн өткөн жок. Аны шаардык кеңештин төрагасы Баткендеги чек ара маселеси менен байланыштырып, белгисиз мөөнөткө жылганын билдирди. Шаардын жетекчилери дагы сессияга бардыгы катыш керек да. Шаардын жетекчилерин сессияга чакырайлы десек, алардын бардыгы мынау гум помощь боюнча, багадан иштер боюнча бардыгы жерге тапшырмалар менен кетти. Тияк бияка кеткендер болуп туруп, ошонун негизинде анан айласынан жылдап турганга туура келди. Төрага 15 июндан бери сессия өтпөй көйгөйлөр көбөйгөнүн билдирип, 20дан ашык маселе каралыш керектигин айтты. Бирок биздин суроого жооп берип бүткөндөн соң бөлмөмө бастырып кирип, өзүңөрдү тааныштырбадыңар деген доо коюп кирди. Сессия эмнеге болгон жок деген сөзүбүз катуу тийдиби? Дагы бир кызматкер телеканалды чагымчыл материал жасайсыңар деп айыптап чыкты. Tanıştırıp gelişiniz gerek. Çok men tümeyce de bayttım go sizge. Men sizge salamatsızbı. Kamerada bar işemeseniz. Tamam. Hava saat 11'te. Salamatsızbı. Kanday jaspa. Tümeyce'den geldi. Mına bugünkü жыйын Азыр отуруп турсаңарбы? Сессиянын жылдырышын президиумдун мүчөсү болгон 12 депутат чечкен. Алардын бири Болот Баятов. Ал чек арадагы акыркы абалга байланыштуу депутаттар Ошко качкын болуп келгендерге жардам берип бошобой жаткандыгын жүйө келтирүүдө. Массалык маалымат каражаттарын депутаттар чыгарбай эле бул чынны баягы өз немебизден болсун деп туруп кылгандарыбыз бар да. Кечээ деле мисалы колунан келген калган депутаттар өздөрү колунан келген акча каражатын топтоп туруп бүгүнкү күндө атайын шутка салышып атат. Тынбай мисалы азыр бар өзүңүздөр да көрүп атсаңыздар керек. Биздин депутаттар шаардын ар кайсы жеринде гум помощь таратуу менен гум помощь топтоо менен ошо шаардын кайсы жетекчилери болсо чогуу бириликте иш алып барышып атат да. Президиумдун дагы бир мүчөсү Шайырбек Нуранов жыйынга шаардагы муниципалдык мекеменин жетекчилери да катышышы керек болот. Мындай учурда аларды чакыруу моралдык жактан туура келбей калмак дейт. Көртастар түнү күнү дегенде жетекчинин бардыгы борбордук аянтта болуп атат. Булар да ошол жардамын көрсөтүп атат. Биз ошол учурда сессияны чакырып алып туруп, бүт жетекчилердин бардыгын ушул жерге отургузуп алып туруп, сен буну аткарбадың, тигини кылдың, буну кылдың дегенге мындай моралдык жактан дагы туура келбей калат да. Ошол максатта биз бир аз жылдырып турайлык. Ушул кырдаалга байланыштуу деп турушундай кылдык. Депутаттар Баткенден келгендерге жардам берип, жыйын өткөрбөй жатабыз дегени менен алардын кесиптеши мандатын жакында эле өз арызы менен тапшырган мурдагы депутат Абдижапар Аккулов тескерисинче мына ушундай кырдаалда чукул жыйын өткөрүлүшү керектигин айтып чыкты. Жетекчилерди чакырбай туруп 45 депутат эвакуациялангандарга кандай көңүл бурулуп жатканын, жетишпестиктерди, дары дармеги боюнча көйгөйлөрдү айтып көтөрүп чыкса болмок дейт. Мен бир гана нерсени түшүндүм. Демек биздин көрүк кеңештин иши дайыр эмес. Шылтоо таппай тургандай, мынакей. Себеби дегенде бизде ушундай болду да, бир кээ бир мен деле ушу туруктуу депутат комиссиянын мүчөсү катары башка комиссияларды иштеген кворум кылыш маселе. Мына президиумду да араң чогулду. Бири келсе бири келбей, комиссиянын мүчөлөрү бири келсе бири келбей. Мындай мамиле болбойт. Анда биз эмне үчүн депутат болдук эле деген суроо жаралат да. Мындай бир когалаң келип атканда эң биринчи кезекте ушул коомчулуктун өкүлү катары биздин шаардык кеңеш ушул баягы тревога кылып туруш керек эле. Ой, мэрия айланайын келгиле, биргелешели. Эмнени жасап атасың? Элге кандай уюштуруу иштерин жардамды кантип көрсөтүп атабыз? Соңку окуяларга байланыштуу маселелерди күн тартибине алып чыгуу эл өкүлдөрүнө башкы милдет катары бекитилген. Ош шаардык кеңеши кырдаалды шылтоо кылганы менен жогорку кеңеш бул аралыкта чукул жыйынга чогулуп үлгүрдү. Эске салсак, Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы абалга байланыштуу жогорку кеңеш 16 сентябрда кезексиз чукул жыйынга чогулушкан эле. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Бейтарап.